Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кезектеги заманбап 40 өрт өчүрүүчү унаа менен толукталды. Россия Федерациясынан гранттык негизде келген 40 өрт өчүрүүчү унааны расмий кабыл алуу аземи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажикеев башында турган министрликтин өздүк курамы жана Россиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри Александр Куренков баштаган жумушчу топтун катышуусунда өттү. Акылбек Жапаров жаңы техникаларды Кыргызстанга берүү боюнча буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров менен президент Путиндин жолугушуусунун алкагында макулдашылганын баса белгилеп, Кыргыз элинин атынан Александр Куренков баш болгон Россия Федерациясынын өкүлдөрүнө кыргыз-орус эки тараптуу кызматташтыгын кеңейтүүдө жана чыңдоодо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы техникасын модернизациялоодо колдоо жана жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. МЧСК эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу 2 вертолет сатып алдык. 2 жылда 185 өрт өчүрүүчү машина, 81 инженердик оор техникага ээ болдук. 1 миллион 200 миң долларга 10 жол тандамбас машина, 24 кичи автобус сатып алдык. Карайлап турганда керек болчу 2 мобилдик оорукана алдык. Россия Федерациясынан дагы бир тик учак келет. Салтанаттуу аземден соң Россиядан келген жумушчу топ ОКМдин борбордук аппараты жайгашкан имаратка бет алышып, тараптар табигый жана техногендик кырсыктар менен күрөшүүдө мындан аркы биргелешкен тажрыйба алмашуу жана кызматташуу боюнча пикир алышты. Россиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри Александр Куренков жардам иретинде берилип жаткан техникалар Кыргызстандын тоолуу жана татаал аймактарында иштөөгө ылайыкталып жасалып, бардык шаймандар менен камсыздалганын билдирди. Ошондой эле жылдын аягына чейин жардам иретинде көп максаттуу Ми-8 тик учагы келери күтүлүп жатканын айтып, аны менен катар кыргыз куткаруучуларын жана суучулдарын окутуу, тажрыйба алмашуусу боюнча иш жүрөрүн билдирди. В рамках вот этого проекта, который вы сегодня видели, и поставки и передачи 40 пожарных машин автоцистерн, которые сегодня передали кыргызской стороне, мы будем поставлять еще вертолет высокогорного исполнения, который необходим здесь. Өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажикеев 2,5 жылдан бери тыгыз кызматташуу өз жемишин берип жатканын айтып, россиялык кесиптештерине терең ыраазычылык билдирүү менен мындан аркы кадамдар жалпы элдин коопсуздугун сактоодо, коргоодо улана берерин баса белгиледи. Мына 2,5 жылдын ичинде биз аябай тыгыз кызматташууну жүргүзүп, бүгүнкү күнү биз баарыбыз күбө болуп атабыз. 40 машина, аябай заманбап машиналар келип жатат. Бул база КАМАЗында 6 кубалык аябай ылдам жете турган, эң негизгиси өзгөчөлүгү бул баягы баткак, ылай баткак жана тайгак жолдордо жеңил жүрө турган бул 6х6 деген машиналардын базасына түзүлдү. Анан мен ойлойм, ошо именно өзүнүн керектүүлүү жумуштарын бул аябай тез аткарат. И ошо бир нече кырсыктардан, бир нече кооптуу өрттөрдөн жана бир нече өмүрлөрдү сактаганга ошо машиналар бизге жардам берет. Ал эми өлкөгө алынып келген 40 өрт өчүрүүчү унаа Россиянын Варгиш ишканасынан өндүрүлгөн. КАМАЗ үлгүсүндөгү унааларга 6 тонна суу, 360 литр көбүк батып, секундасына 40 литр суу бере алат. Унаада өрттүн масштабына жараша сууну берүүгө ылайыкталган түрдүү диаметрдеги суу жеңчеси, сууну гидрант жана арыктардан алуучу гидроэлеватор жана куткаруу ишине керектүү бардык шаймандар менен жабдылган. Мындан сырткары түрдүү узундуктагы 3 шаты менен жабдылып, татаал климаттык шарттардагы айыл жергесинде, тоолуу аймактарда өрт менен натыйжалуу күрөшүүгө мүмкүндүк берет. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасында Советтер Союзу чачырайгандан бери бизде бул биринчи жолу келип атат. Мындай трехмостовый булар негизи Орус Федерациясында өздөрүнө гана чыгарып келген, бирок бизге биринчи жолу келип атат. Маалымат катары айтсак, ОКМдин өрт өчүрүүдөгү унаалары акыркы ирет 2009 жылы жаңыланганы менен бир катар көйгөйлөрдү жаратып келген. Эми бул көрүнүш артта калып, соңку 2 жыл ичинде жалпы 200гө жакын заманбап жаңы техника менен толукталды.